Рахмат. Бұл жаңы министр келгенден берки деген туура эле сөз. Дайым жаңы киши келгенде биринчи жолу башталат, 30 жылдан бери башталбаган иштер, туурабы? Демек, буга чейинки министрлер эч нерсе кылган эмес да. Азыр эми башталыптыр. Бул эми адат. Урматтуу Улам мырза, дары-дармек боюнча Кыргызстандагы абалды так айтышыңыз керек да, эч нерседен чочулабай туруп. Дары-дармек мафиясы Кыргызстандагы эң биринчи орунга чыккан мафия бул. Муну мойнуңузга алышыңыз керек. Эртең кызматтан кетесиз, бирок жигиттик жүзүңүз менен кетесиз да. Айтып калың, коркпоң, баары бир кетирет. Дүйнөдө 3-чү орунда турат фарм мафиясы. Азыр Нуржигит мырза берген суроодо 3-чү дарыны унутуп калды, ал койдун майы деген дары болчу. Таманын сыйпап, кендеген сыйпап, ошентип айыктырып койчу эле. Азыр сиз айтыңыз дарыгер катары. Кесиптеши суроо берди, эмнеден оорулар ушундай күчөп кетти деп. Сиз Ибн Синону билесиз да? Ибн Сино 99% оорулардын баары коркунучтан пайда болот деген. Туурабы? Туурабы? Микрофонду айтып коюңуз. 99% оору коркунучтан пайда болот. Тура, бүгүнкү күндө стресс деп айтылат. Баракелде. УКМКдан коркуп, милициядан коркуп, соттон коркуп, айыл өкмөттөн коркуп, каралардан коркуп, кызылдардан коркуп, күрөңдөрдөн коркуп олтуруп, кыргыздын баары калтырак басып калган. Телефон менен сүйлөп атса дагы куйругуна басып алып отуруп сүйлөйт. Мына ушул коркунучтан улам оору күчөп атат. 40 менен 50-дин ортосунда, 50 менен 60-дын ортосундагы жүрөктөн кеткен жигиттерге анализ жасадыңызбы сиз? Канча пайызга өстү бир жылдын ичинде? Жүрөк оорусуна байланыштуу, кан тамыр оорусуна байланыштуу өлүмдөр бүгүнкү күндө биринчи орунда турат. Баракелде. Баракелде. Мына Кыргызстан биринчи орунга чыкты. Ошо жүрөк ооруларынан, ошо коркунучтан улам. Үйгө барып аялынан коркот, көчөгө чыгып досунан коркот. Мына ушуну жөнөкөй маселе катарында карабагыла. Бул улуттук маселе. Бизде автомат көтөрүп жүрө турган жигиттердин пайда болушу азайып баратат. Желкесине 1-2 китеп илип койсоң, 2 бүктөлүп калган жигиттер пайда болот. Эмнеден? Коркунучтан. Коркунуч, стресс. Эч бир жарыкчылык жоктуктан. Силер канчалык биз алдыга жылбатабыз деп мындай бир ураган таштабагыла, бирок элибиздин, улуттун башта эсирдин мезгилинде улуттун ден соолугу өлкөнүн байлыгы деп жазылып турчу эле. Туурабы? Азыр теңирден тескери. Мен сизге айтам, кант оорулары боюнча дарыларды биз жеңилдетип атабыз. 15 мамлекетте эсептеп көрүңүз, эң бийик баа Кыргызстанда. Соңку чыккан кант оорулары боюнча Янумет деген дары 28 таблеткасыны бизде 5000 сомдон сатат. Түркияга барыңыз, Москвага барыңыз, Алматыга барыңыз, 56 даанасы биздин акча менен 2,5 миң сом турат. Биздикилер 5 колун эмес, чыканагына чейин мурдуна салып алган. Муну караган антимонополия комитет жок. Жок десе, антимонополияны жок кылдыңар. Се экиле киши чечет. Ким алып келет, канча алып келет, канчадан сатат? Айтпайсыңарбы ушуну? Баарыбыз бирибизден жаап жашырып отура бергенде эмне пайда? Мен атайын унчукпай олтурдум. Ошол бир мүмкүн сиз адис катары айтарсыз себептерин деп. Макул, биз колдойбуз, бул керек. Мен өткөндө айттым эле, Кыргызстанда кайгы мыйзамдын жоктугунда эмес, мыйзамдын аткарылбагандыгында. Мыйзамды көзөмөлгө албаганыбызда. Казакстанды караңыз, кант оорулары менен бүтүндөй баары бекер камсыз болот. А бизде баары бир аласың да, албасаң өлөсүң да дегендей кылып, акыркы козусун саттырып туруп алдырат. Бизде жанакы бөйрөк оорулары менен эмне болгон, жазда эмне болгон, каттуу тополоң чыкты. Гемодиализ боюнча. Муну дагы бизнеске айландырган. Сиз айтасыз, бекер дарыланат. Бекер деген түшүнүк Кыргызстанда жок болгон. Бекер берсең шашпайт, карабайт.
Анан реформа жасабайлыбы деген сөздү токтотуп биз ушул Советтер Союзунун мезгилиндеги саламаттык сактоо системасын калыбына келтирүүгө аракет жасайсыңарбы силер? Мен ар бир дарынын аталыштарын айтып берем мен сизге. Бааларынан бери айтып берем. Глюкофаж канчадан сатып атасыңар? Билесиңерби канчадан келет? Амлодипинди канчадан сатасыздар? Метформинди канчадан сатып атасыздар? Урматтуу кесиптештер, мен бул дарыларды айтып атканым, ушул дарылар болбосо кант диабети менен ооруган адамдар 2 күндө жашай албайт. Сиз билесизби баасы канча Бишкекте? Канча? Метформин канча? Метформин болжол менен 4000ден кем эмес турат. Күнүнө канча жолу ичиш керек ошол оорукча? Схемасына жараша болот. 2 жолу ичиш керек. 500дүгү, эгер 1000диги болсо канчадан болот? 1000 миллиграмдык болсо аны канчадан ичиш керек? Анын баасы канча болуп атат? Жалпы эсеп менен эсептеп көргөндө, кант диабети менен ооруган инсан өзүн өзү мындай бир эркин сезиш үчүн ушул дарылар менен Кыргызстандын шартында дары менен камсыз болуш үчүн кеминде бир 20 миңдин тегерегинде акча кетет. Муну кандай кылып камсыздайсыздар сиздер? Адахан Кимсанбаевич, именно кант диабети тууралуу дары дармек бүгүнкү күндө бюджеттен 1 миллиард сом бөлүндү, анын ичинен 100 миллиондон ашык сом ошол кант диабетине каршы дары дармек сатып алганга жумшалып жатат. Азыр алдын ала минимум жарым жылга запас жасадык. Сиз айтып аткан аптекаларда ар кандай бааларда, кымбат бааларда сатылып аткан препараттар бул жалаң гана менчик аптекаларда. Биз аларга мамлекеттик жок да. Биз аларга тыюу салып, же могу баа менен саткыла деп бүгүнкү күндө контроль кыла албайбыз. Кечиресиз. Ушул жерден токтоңуз. Биздин Кыргыз Республикасында монополияга каршы мыйзам бар. Сиздерде мамлекеттик көзөмөлүңүздөр бар. Рычаг бар. Эгерде сырттан келип аткан дары ошол 2,5 миң болуп аткан болсо, канча пайыздан үстөк кошо албайт андан ашырып. Мыйзам бар да. Булар 3 эсе, 4 эсе көтөрүлүп атпайбы? Биз көз жумуп коюп атпайбызбы? Аларга айтпай атабыз да. Тескерисинче азыр биздин кесиптештер айткандай, баланчы аптекага барсаң, ошол жерде бар ушул дары деп дарегинен бери жазып берет. Ал жерде отурган дарыгер кайдан билет? Бүтүндөй бүт баары момундай чырмалышкан. Муну жок кылыш керек. Кантип жок кыласыздар муну? Көзөмөл менен текшерүү менен. Бирок сиз аны текшерсеңиз, заматта кечинде сизге бир телефон барат. Өзүңө кел, өзүңдү кара, эмне жумушуң ашыкча болуп калдыбы деген. Сиз эртеси токтотосуз аны. Баарыбыз бир шаарда жашайбыз, кайланайын, жакшырбайлычы бири-бирибизден, туурабы? Ага тийбе дейт. Биз колдойбуз, бирок деген нерсе бар да. Мына ушуну реформаны да башканы да кое туруп эле сиздер көзөмөлдү гана күчөткүлөчү, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө күчөткүлөчү. Сөзсүз түрдө жеңилдетилген шартта келүүчү дарылардын тизмеги канча? Канча дары бар Кыргызстанда азыр? Сөзсүз келүүчү дарылардын тизмеси 500ден кем эмес дары. Бүгүнкү күндө жаңыланып улам алмашып турат список. Биз жыл сайын ушуну жогорку кеңеште бекитчүбүз. Ошолордун тизмеси канча? Ошолор канча пайызга келип атат? Тизме 2020-жылы бекитилген. Азыр жаңылаталы деп тизмесин өмөтүп оңдоп жатабыз. 500ден кем эмес тизмеге дары дармек кирген. Мен үмүтүм жок, мен айткан менен эле бул оңолуп кетпейт, бирок Кыргызстан ушундай сазга батты, урматтуу кесиптештер, тек гана маалымат катарында айтып коеюн дедим. Бул азыр Кыргызстандагы мафия 3-орындагы бизнес бул. 3-орунга чыкты, 2-орунга да чыгышы мүмкүн, бирок өтө коркунучтуу абалга келип кептелдик. Коркунучтуу. Рахмат. Рахмат, ийгилик сөз. Мен уруксат берсеңиздер бир эме аракеттер тууралуу суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө биз менчик оорукана менен кабинеттерди Ош жана Бишкек шаарларында текшерип чыктык. Мыйзам бузуулар көп. Ошого байланыштуу справка бар даярдалды. Эми экинчи этап
дарыканаларды дагы анан региондордогу ооруканаларды да текшере турган пландарыбыз бар жакынкы убакта. Ошолордун негизинде анан жыйынтык чыгарабыз деп ойлойм.